Банкта акча топтоонун артыкчылыктары. Акча чогултууну билбей жаткандар эң оолу буларды эске алуусу зарыл. Тапкан каражатты үйдө сактоого же өтө көп кирешени убада кылган шектүү адамдарга ишенип берүүгө болбойт. Эң эле ишенимдүүсү банкта сактоо. Жыйын топтоонун башка түрүнө салыштырганда банктык депозит кандай артыкчылыкка ээ? Банктык депозит акча сактоонун алда канча коопсуз ыкмасы. Банкка салынган акча жоготуп алуудан, уурдатып жиберүүдөн, өрттөнүп кетүү сыяктуу бөөдө кырсыктардан ишенимдүү корголот. Банк банкрот абалында калган шартта да мамлекет салынган аманаттын 200 миңин кайтарып берүү кепилдигин өзүнө алган. Банк салынган акчанын бүтүндөй суммасын гана эмес, пайыздарды да төлөп берет. Ошентип топтолгон жыйым инфляциядан ишенимдүү корголот. Банкка салуу үчүн акча топтоо психологиялык жактан да ыңгайлуу. Анткени үйдө акча турса, аны коротууга шылтоо дароо эле табылат эмеспи? Салынган акчаны ала албай калам деп чочулоо да туура эмес. Анткени мыйзам талабына ылайык депозит суммасы аманатчынын талап кылуусу боюнча дароо кайтарылып берилиши зарыл.